Президенттин жогорку кеңештеги мурдагы өкүлү Курманбек Дейканбаев 2 айга камакка алынды. Ал расмий түрдө кызматынан бошотулуп, ордуна экс-депутат Анарбек Калматов келди. Мектепте аныкталган коррупциялык схема. Бишкек шаарындагы номер 28 мектеп гимназиясында 5 жыл бою 10 адам мыйзамсыз түрдө эмгек акы алып турган. Орус тили расмий макамынан ажыратылбайт. Мамлекеттин аталышы өзгөрбөйт. Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүнө дагы кандай сунуштар келип түшүүдө? Аралыктан билим алып жаткан студенттердин окуу төлөмүн арзандатуу керек. Дал ушундай сунуш менен акыйкатчы Токон Мамытов билим берүү жана илим министрлигине кайрылды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк мен Алтынбек Бедилов тааныштырам. Кутман кечиңиздер менен. Экс-вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашевке карата кылмыш иши козголду. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы берген маалыматка ылайык, мыйзамсыз баюу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Тайырбек Сарпашев жетекчи болуп турганда көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алган. Бирок аны декларацияларда көрсөтпөстөн жакын туугандарына каттатып койгон. Финполиция бул иш боюнча Тайырбек Сарпашев суракка чакырыларын кабарлады. 15 күн мурда эле ушул эле мекеменин өкүлдөрү мурдагы вице-премьер-министрдин үйүн тинтүүгө алганы белгилүү. Анда Сарпашев Максим Бакиевке жакын адамдар тарабынан түзүлгөн коррупциялык схема боюнча иште күбө катары өтүп жатканы айтылган. Ал иш Элебаев жана Скрабин көчөлөрүнүн кесилишиндеги 1 гектардан ашуун аянттагы жер участкасына байланыштуу болчу. 4 жыл мурда мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп турган Тайырбек Сарпашев аталган кыймылсыз мүлктү камактан чыгаруу боюнча ишке аралашканы айтылган. Белгилей кетсек, Тайырбек Сарпашев 2015-жылдан 2017-жылга чейин мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп турган. Ага чейин биринчи вице-премьер-министр болуп иштеген. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелген президенттин жогорку кеңештеги мурдагы өкүлү Курманбек Дейканбаев 2 айга камакка алынды. Экс-депутат УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка ылайык, ал 2021-жылдын 24 январына чейин камакта болмокчу. Курманбек Дейканбаев октябрь айындагы парламенттик шайлоо өнөктүгү убагында стратегиялык маанидеги ишканалардын биринин жетекчисин кызматтан алып салам деп коркутуп, бир партиянын кызыкчылыгы үчүн 7 миллион сом берүүгө мажбурлаганы айтылган. Опуз алуу менен алынган ал акча шайлоо учурунда көп добуш чогултууга жумшалганы кабарланган. Кармалган экс-депутат 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Биримдик партиясы менен катышкан. Тизмеде 58-орунда турган. Маалымат катары айта кетсек, Курманбек Дейканбаев президенттин парламенттеги ыйгарым укуктуу өкүлү болуп 2018-жылдын февраль айында дайындалган. Бүгүн ал расмий түрдө кызматынан бошотулуп, анын ордуна жогорку кеңештин 5-чакырылыштагы депутаты Анарбек Калматов келди. Калматов буга чейин Кыргызстандын президентине караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча жооптуу катчысы болуп иштеп келген. Бул кызматынан бүгүн бошотулганы белгиленди. Коррупцияга шектелип кармалган мурдагы аким Константин Куценко болсо үй камагына чыгарылды. Мындай чечим кече 1-май райондук соту тарабынан кабыл алынган. Бишкек шаарынын Октябрь районунун экс-акими 4 күн мурда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы тарабынан кармалган. Ал конфискациялануучу жер участогу боюнча мурда аныкталган коррупциялык схеманын алкагында колго түшүрүлгөн. Буга чейин бул кылмышка шектүүделип, Бишкек шаардык сотунун жарандык иштер боюнча секторунун башчысы жана Бишкектин райондор аралык сотунун судьясы кармалган. Азыркы убакта бул кылмышка тиешеси бар башка жогорку кызмат адамдарынын жүргөн жерин аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Мурдагы башкы прокурор экс-депутат Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча 2 адам түрмөгө кесилди. Мындай чечимди бүгүн 1-май райондук соту чыгарды. Ага ылайык айыпталуучу Эрмек Осмондукулов 18 жыл 2 айга, ал эми Асан Эмир Абокулов 15 жылга эркинен ажыратылды. Прокуратура кылмышка шектүүлөрдү өмүр бою эркинен ажыратууну сураган. Аида Салянова соттолуучулар 15 жыл отурарына ишенбей турганын жана адам өлтүрүүгө буйрук берген кишинин аты аталбай калганына нааразылыгын билдирди. Анын айтымында соттун чечими жумшак болуп калды. Экс-башкы прокурор 1-май райондук сотунун өкүмү боюнча жогорку инстанцияга даттанарын кошумчалады. 42 жаштагы Улан Салянов 3 жыл мурда 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көкжар конушунда үйүндө өлтүрүлгөн. Аны атып кетишкен. Бүгүн соттук процесс аяктагандан кийин Улан Саляновдун жакындары менен күзөтчүлөрдүн ортосунда жаңжал чыкты. Маркумдун уулдары, туугандары соттолгондор менен сүйлөшүү үчүн жакын барууну каалашкан. Бирок күзөттө тургандар буга жол бербей койгон үчүн ортодо мушташ чыгып кете жаздады.
Endi so'g'ini olib kelmasa, sen Xudayni ma'lum debsen, Xudoy jazo bersin sana. Ko'z o'qtog'alar uy. Xudoy jazo bersin. Xudoy jazo bersin. Алдыдагы президенттик шайлоодо 200 миңден ашуун кыргызстандык жаран добуш бере албай калышы мүмкүн. Бул ички мигранттардын гана саны. Алар шайлоо күнү паспортунда көрсөтүлгөн дареги боюнча гана добуш бере алышат. Эгерде мүмкүнчүлүгү жок болсо, жарандык милдетин аткара албай калышат. Буга чейин форма 2 арызы менен каалаган жеринде добуш берүүгө мүмкүн болчу. Бирок парламенттик шайлоонун жыйынтыгы массалык баш аламандык менен аяктагандыктан ал тартип алынып салынган. Эми форма 2 арызы менен чет өлкөдө жүргөн мекендештерибиз гана добуш бере алышат. Кененирээк кийинки материалда. Бир нече жылдан бери Эркин үй бүлөсү менен Бишкек шаарында жашап келет. Ал Борборго Баткен областынан келген. Мындайча айтканда, ички мигранттардын катарын толуктайт. Анын туруктуу жумушу бар. Балдарын шаардагы бала бакчаларга берип койгон. Бирок Эркин шаарда катталган эмес. Демек, 10 январда өтө турган президенттик шайлоого Бишкектен добуш бере албайт. Жарандык милдетимди аткарбай, тандаган талапкеримди колдой албайм дейт ал. Парламенттик шайлоодо форма 2 менен добуш бердим. Келе жаткан шайлоодо бизге айтып атат, белгилүү болду, ушул форма 2-ни алып саласыз депчи. Бул мен үчүн мени ойлондуруп атат, анткени биринчиден айылга барып келиш керек, анткени менин пропискам айылда. Буга чейин дайым форма 2 менен добуш берип жүрчүмүн. Эми айылга барып келиш үчүн 1000 километр мисалы үчүн Баткенге барып келиш керек. Бул жакта жумушумдан уруксат сурашым керек. Бул жагы чындыгында маселе болот да, ошондуктан мен ойлоп атам, ушул шайлоого катышпай калат окшойм да. Эркинге окшоп жашаган жеринде добуш берүүгө шарты жок миңдеген жарандар бар. Анын көбү аймактардан жумуш издеп келгендер же калаада туруктуу жашап, дарегин өзгөртпөй жүргөндөр. Ансыз да араң турмушу жүрүп аткан ички мигранттар шайлоо укугунан ажырап калганы турат. Тапкан ташыганын кара курсакты тойгузуп, кепей үйлөрдө эптеп, күн көрүп келген жарандар айылга барып добуш берели десе, чөнтөгүндөгү акыркы акчаны жол киреге кетиргенге туура келет. Көбүнүн абалы ушундай. Бирок форма 2 арызынын жокко чыгарылышын шайлоо таза жана адилет өтүш үчүн болгон аракет деп баалашууда. Өткөндөгүдөй болуп кайсы бир шайлоо тилкесине массалык түрдө адамдарды каттоого жол бербеш үчүн шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Кыргыз Республикасынын аймагында болсо, өзүнүн адрестерин, шайлоочунун адресин өзгөртүүгө бул шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, байкоочулар, коомдук тартипти камсыз кылуучу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, аскер бөлүктөрүнүн командирлеринин түзгөн тизмеси менен жана дарылоо мекемелеринин жетекчилеринин түзгөн тизмеси менен шайлоо күнүнө 12 күн калгандан кечикпей берген тизмесинин негизинде өзгөртүлүшү мүмкүн. Шайлоо күнү чет өлкөдө жүргөн мекендештерибизге гана артыкчылык берилди. Алар мурдагыдай эле элчилик тарабынан ачылган шайлоо тилкелеринен добуш бере алышат. Алдын ала консулдукка каттоого туруп коюшу керек. Бир нече күн мурда болгон Конституциялык кеңешменин жыйынында ага мүчөлүк кылган Мурат Назарматов жарандарды шайлоого баруусун милдеттендирүүгө чакырды. Эгер шайлоочулар добуш бербей койсо, жоопкерчиликке тартып, мыйзам чегинде чара колдонушубуз керек дейт ал. Мисалы, кара-картаңдар шайлоого барбаса, пенсиясын кыркып салышат. Ал эми калган жарандарды темир торго камашат. Назарматовдун бул сунушу таптакыр колдоо тапкан жок. Башка мүчөлөрдүн пикиринде адамдар добуш береби же жокпу, аны эч ким тескей албайт. Бул ар бир адамдын ажырагыс укугу. Бул такыр эле туура эмес, анткени бул биринчиден адамдын укугу, бул милдетме эмес. Бир да мамлекетте мен оюмча мындай милдеттүү түрдө бирөөнү мажбурлап барып туруп добушунду бересиң деген практика жок. Ошол эле убакытта мисалы ал киши барып мейли добушун бербей койду. Кандай санкция ал кишиге колдонушу мүмкүн? Бул эмне жаза кодекске киреби же административдик кодекске киреби? Эч ким түшүнбөйт, юридикалык жактан такыр эле логика жок сунуштама. Өткөн парламенттик шайлоодо 3,5 миллион шайлоочунун тизмеси түзүлгөн. Анын ичинде 500 миңдей жаран форма 2 арызы менен каттоодо турган жеринде эмес, жашаган аймагында добуш берген. Мындай көчүү толкунун эксперттер шайлоо процессинин бузулушу катары мүнөздөшкөн эле. Алдын ала маалыматтар боюнча форма 2 арызынын жоюлушу менен өлкө ичинде жүргөн 200 миң жаран шайлоо укугун ишке ашыра албай калат. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Диас Сакимбаев, НТС.
Орус тили расмий макамдан ажыратылбайт. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жаткан Конституциялык кеңешме дал ушундай пикирге келди. Бул боюнча азыркы норма өзгөрүүсүз калтырылганын кеңешменин мүчөсү Мамлекеттик башкаруу академиясынын профессору Урмат Аманалиев билдирди. 26 ноябрда Конституциялык кеңешменин мүчөсү коомдук ишмер Садырдин Торалиев кыргыз тилинде гана атайын макам болушу керек экенин айтып, орус тилин расмий статустан ажыратуу керектигин айтып чыккан эле. Бул сунуш дароо кызуу талкуу жараткан. Ошондой эле мамлекеттин аталышын өзгөртүү керек деген идея дагы колдоо таппаптыр. Буга чейин кеңешменин мүчөсү Кадыр Кошалиев Кыргызстанды Кыргыз Эл Республикасы деп атоону демилгелеген. Бүгүн Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү маалымат жыйын өткөрүшүп, дагы кандай сунуштар киргизилип жатканын айтышты. Бир жаран келип адамдардын көмүү көйгөйүн көтөрдү. Мисалы Кыргыз Республикасы милдеттүү түрдө ар бир адамды мисалы өлгөн өтүп Кудай кечирсинбай өтүп кеткенден кийин аны милдеттүү түрдө ошо жер менен камсыз кылсын жана аны көмүү мүмкүнчүлүгүн түзүш керек деген мындай бир сунуш түштү. Региондордон келген эң маанилүү суроо бул курултай болуп атат. Ошон үчүн Конституциялык кеңештин мүчөлөрү баарыбыз тең ушул эң көңүл бурган бул курултай болуп атат. Азыркы учурда 30 жылдан бери бийлик менен адамдардын ортосунда абдан чоң мындай бир эле айта турган нерсе, бизди эч ким шаштырган жок эч жака. Эч кандай мөөнөт коюлган жок. Кээбиркилер айтып атат 10 күндүн ичинде батырактан бүткүлө деп атат, шашып эле иштеп атышат деп айтып атышат. Эч ким эч жака шашкан жок. Эгерде баш мыйзамдын учурда талкууланып жаткан жаңы долбоору кабыл алынса, өлкөдө аралаш шайлоо системасы киргизилет. Ага ылайык, кийинки жылдан тарта парламентке партиялык тизмеден жана бир мандаттуу округтан эл өкүлдөрү шайланып келет. Айрым саясат таануучулардын айтымында мындай аралаш система Кыргызстан үчүн ыңгайлуу. Өлкө эгемендүүлүктү алган 30 жыл ичинде парламент бир мандаттуу жана партиялык шайлоо системасы менен шайланып келген. Жыйынтыгында ар бир шайлоодон кийин башаламандык орун алып, бийлик алмашуу менен аяктайт. Буга шайлоонун таза өтпөгөндүгү себеп. Почему отказались от вот этой системы мажоритарной? Эмнеге биз мажоритардык системадан баш тарттык? Өзүңүздөр билгендей 2005 жылы шайлоодо бийлик түштүктөгү 5, түндүктөн дагы 5 округду алып, жыйынтыгы эмне болду? Төңкөрүлүш менен аяктады. Мындай система болбойт экен деп партиялык системага өттүк. Эл өкүлдөрү өз округтарында эмес, айылдарда да иш алып барсын деп. Ал дагы жарабай калды. Анткени партияларды олигархтар ээлеп алышты. Партиялык система бизнеске айланып кеткени эч кимге жашыруун эмес. Саясий максаттарын ишке ашырууда же бизнесин коргоо үчүн сөзсүз партияга мүчө болушу шарт деген түшүнүктөн арылыш керектигин серепчилер белгилейт. Бул системада ким башкарат? Ошол партиянын босстору, партиянын лидерлери саясат турмуштун баарын башкарып калышты. Монополист болуп. Бул туура эмес. Жөнөкөй жарандар мүмкүнчүлүк алыш керек колуна. Кааласа өзүнүн саясий укуктарын түз эле барып шайлоого катышып, одномандатный округ аркылуу саясатка кирип туруп, өзүнүн саясий укуктарын аткарыш керек. Аралаш системанын артыкчылыгы партиялык тизмедеги эл өкүлү менен бир мандаттуу округтан шайланып келген депутаттардын ортосундагы тең тайлашууда. Ошондо жоопкерчилик да күчөп, эл өкүлдөрү жарандар менен эсептеше баштайт. Парламент не проявлял политическую волю. Азыркы парламентте саясий эрк жок. Алар президенттин оозун карап турушат. Шайланып алып жогорку кеңешке 2-3 жылдап келбей койгон депутаттар да кездешет. Ошол үчүн эл өкүлдөрүнүн санын кыскартып, аралаш системаны алып келишибиз керек. Бир мандаттуу округтан ошол айылдын беделдүү адамдары чыкса, партиялык системада квота деген бар да. Аялдар, жаштар да кошулуп парламентке келиши керек. Пропорциональная система, все-таки у нас партии. Аралаш системаны киргизүү Конституциялык кеңешмеде талкууланып жатат. Анда бир мандаттуудан 35, партиядан 55, жалпысынан 90 депутатка квота берүү сунушталууда. Сомдун курсун туруктуу сактоо максатында Улуттук банк валюта рыногунда дагы бир ирет интервенция жасады. 5 миллион 800 миң доллар сатыкка чыгарылды. Ушуну менен ноябрь айында 9-ал эми жыл башынан бери 24 жолу интервенция жүргүзүлүп, сатыкка жалпысынан 410 миллион доллардан ашуун каражат коюлду. 27 ноябрга карата доллардын расмий курсу 84 сом 79 тыйын деп белгиленген. Ал эми акча алмаштыруучу жайларда орточо сатуу курсу 84 сом 90 тыйын болууда. 4 жылдан
бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде сакталып келген доллар быйыл март айында 85 сомго жетип, кийин кайра арзандап 73 сомго түшкөн. Жыл башынан бери Кыргызстанда доллардын курсу 15-16 сомго көтөрүлүп, ошого жараша азык-түлүк жана башка товарлар да кымбаттап кеткени байкалууда. Жогорку окуу жайларынын мугалимдери декабрь айындагы маянасын өз убагында ала албай калышы мүмкүн. Буга студенттер окуу акысын төлөбөй жатканы себеп болууда. Бир университетте жалпы студенттердин 20-35% гана контрагын төлөгөн. Аларда акыйкатчы аппараты жогорку окуу жайларындагы акыны азайтууну сунуштады. Муну укук коргоочулар пандемияга байланыштуу окутуу процесси онлайнга өткөндүктөн университеттердин коммуналдык чыгымдары азайгандыгы менен түшүндүрүүдө. Бирок буга университетте иштегендер каршы. Анткени биринчи кезекте мугалимдердин айлыктары кыскарат дешет. Теманы Дүйшөн Шаршенбеков улантат. Бекбосун Маратбек уулу 3-чү курстун студенти, болочоктогу журналист. Окуу акысы үчүн жылына 32 000 сом төлөйт. 2 жылдан бери окуудан сырткаркы убакта 2 жерде иштеп, контрагын төлөп келген. Коронавирус күчөп баштаганда 2 жумушу тең токтоп, аралыктан билим ала баштаган. Жумушсуз калгандыктан окуу акысын төлөгөнгө каражаты жок. Быйыл кыс эмес, өткөн жылдын акчасын толук төгүп бүтө элек. Айласы кеткен Бекбосун окуу акысын төлөө үчүн кайсы гана жумуш болбосун иштөөгө даяр. Биз жок дегенде ошол студенттердин мисалы биздики 30 000 болсо, кээ бирөөлөрүнүкү 70 000, 100 000, 120 000 дегендер бар, Метакадемия, чоң-чоң университтеттер бар. Анан ошолордукун жок дегенде биздикин бир 30%-дан 20%-дан кыскартып берсе, же болбосо балким бир үйдө 3 студент болушу мүмкүн, алар тырышып окуйбуз деп атышат. Балким ошолорду карап жок дегенде бирөөнүкүн төлөп берсе деген ойлор болот да. Пандемиянын кесепетинен Бекбосунга окшоп окуу акысын төлөй албай жаткандар жалпы студенттердин 60%-ын түзөт. Мыйзам боюнча университеттер көрсөткөн кызмат үчүн гана акы алууга тийиш. Ошол эле учурда студенттердин укуктары да мыйзам аркылуу корголгон. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо нормасына ылайык билим берүү процесси аралыкка өткөн учурда окуу акысы кайра саналып чыгууга тийиш. Себеби онлайн режиминде билим алып жаткан улан кыздар окуу жайдын суу, жарык өңдүү кээ бир мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланбай эле. Биз айтып атабыз, эгер азыраак боло турган болсо наркы, өздүк наркы менен төлөнсүн. Бул жерде мамлекет бирөөнө жардам бер деген маселе жок. Болгону ошолордун укугунун сакталышын камсыздап, өздүк наркын санап туруп, тез арада ошол көлөмдө каражаттарын кабыл алсын деген маселе көтөрүлдү. Акыйкатчы институтунун бул сунушуна Кыргыз Улуттук университетинин ректору Канат Садыков караманча каршы чыгууда. Ансыз да окуу жайдын жылдык кирешесинин 80% мугалимдердин эмгек акысына жумшалат дейт ал. Эгерде демилге колдо таба турган болсо, биринчи кезекте окутуучулардын маянасы кыскарат, ага чыдабагандары четинен жумуштан кете башташы мүмкүн. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу студенттердин 70% окуу акысын төлөй элек. Мындан улам мугалимдер декабрь айынын эмгек акысын албай калышы толук ыктымал. Ушул сунуш менимче ошо эгерде $1000 ашык болгон эле, андан дагы жогорураак төлөмдөр болгон университеттер макул болуп, жанакыдай төмөндөтүүгө барышы мүмкүн. Бизде болсо андай мүмкүнчүлүк ачык айтайын жок азыр. Антпесе анда биз мугалимдердин санын кыскартыш керек, сааттарын кыскартыш керек, ал сапатка түздөн түз таасир этиши мүмкүн. Билим берүү жана илим министрлигинен студенттердин окуу төлөмүн арзандатуу сунушу каралбай турганын билдиришти. Жогорку окуу жайлар аралыктан билим берүүгө өткөнү менен коммуналдык чыгымдар тескерисинче көбөйгөн. Өзгөчө интернет колдонуунун көрсөткүчү жогорулаган. Сабак өтүүгө шарты жок мугалимдерге ноутбук сатылып берилген. Мунун баарын каражаттын тартыштыгына карабай ар бир университет мүмкүнчүлүгүнө жараша камсыздап бергенге аракет кылган. Дистанттык форматка өткөндө, кайра тескерисинче финансылык каражат өтө көп колдонулат да. Өзүңөргө эле белгилүү, бул жерде мугалимдердин да жогорку окуу жайларда сөзсүз түрдө интернет болуш керек. Интернет бул бекер эмес, бул дагы акча. Электрондук библиотекалар болуш керек. Бул дагы акча. Андан кийин бүт жанагы интернетке кирип алып туруп иштеп аткан программалардын баардыгына төлөш керек. Туура, бул бекер эмес да. Тескерисинче бул кайра ошол бизди дистанттык форматка окутууда, бул бизди жогорку окуу жайларда, жалпы эле окуу жайларда мындай көйгөйлөр көбөйүп калды да. Студенттердин окуу акысы төмөндөсө, билим сапаты дагы начарлайт деген пикирлер айтылууда. Анткени мугалимдердин айлык маянасы азайса, улан кыздарга сабак берүүгө мурдагыдай каалоосу жоголушу ыктымал. Андыктан акыйкатчынын аппараттын сунушу ишке ашпай тургандай болуп калды. Учурда Кыргызстандагы жогорку окуу жайларында жалпысынан 183 000ден ашык студент билим алып жатат, 160 000ге чукулу келишимдик негизде окуйт.
Дүйшөн Шаршембеков, Турган Ниязов, НТС. Коррупциялық схема Бишкек шаарындагы номер 28 мектеп гимназиясында аныкталды. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык 5 жыл бою класстык журналга жалган маалымат киргизилип, жасалма документтер даярдалган. Дал ушул убакыт аралыгында 10 адам мыйзамсыз түрдө китепканачы, мугалим, лаборант катары жазылган. Бирок бул адамдар иштеген эмес. Алардын айлыктарына деп 5 миллион сом которулганы аныкталды. Аталган факты кызматтык абалынан кыянат менен пайдалануу беренеси боюнча каттоого алынган. Муну мектеп директору кандай түшүндүрөт? Рахат Жанбекова суроо салып келди. Бишкек шаарындагы номер 28 мектеп гимназиясында 10 адам мугалим, лаборант, китепканачы катары мыйзамсыз жумушка алынган. Башкы прокуратура тараткан маалыматка ылайык аларга жасалма документтер даярдалып, класстык журналдарга жалган маалыматтар киргизилип турган. Ишке алынгандар мектепке келишпесе дагы аларга 5 жыл бою айлык акы төлөнүп келген. Анын кесепетинен өлкө бюджетине 5 миллион сомдон ашык зыян келтирилгени аныкталды. 15-20 годы 2015 жылдан 2020 жылга чейин 10 адамга айлык жүрүп турган. Натыйжада бюджетке 5 миллион 221 миң сом зыян келтирилген. Аталган факты үстүбүздөгү жылдын 13 ноябрында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмачылык беренелер боюнча каттоого алынган. Өздүк булактарга таянсак, аталган мектепте бир мугалим 2 адамга жазылган эмгек китепче менен иштеп жүргөн. Бири өзүнүн атында болсо, экинчисинде бөлөк эле адамдын аты жөнү көрсөтүлгөн. Мыйзам боюнча бир мугалим 30 сааттан ашык сабак өтө албайт. Мындан улам алар башка адамдын аты менен окуу сааттарын көбөйтүп алышкан. Ага жараша айлыгы көбүрөөк чыгып жүргөн. Мындай жол менен иштегендердин баары азыр мектепте эмгектенбей калганы белгилүү болду. Номер 28 мектеп гимназиясынын директору катары дайындалганына 3 ай эле болгон Валентина Лесниченко бул коррупциялык схема тууралуу прокуратура текшерүү жүргүзө баштаганда гана билгенин айтат. Я здесь работаю 2 месяца. Я здесь работаю с 1. Мен 1 сентябрда эле дайындалдым. Буга чейин бул мектепте иштеген эмесмин. Бардык иштер мага чейин иштеген директордун убагында болгон. Мен билгенден ал жумуштан өзүнүн каалоосу менен кеткен. Учурда мектепте эч кандай мыйзам бузуу жок. Аталган факты боюнча учурда финансы полициясы териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Тиешелүү адамдар суралып жатканы белгилүү болду. Кошумчага кетсек, буга чейин Бишкектин 1-май районунун прокуратурасы мектеп окуучуларынын онлайн сабакка катышып-катышпаганын текшерүүгө алган. Мектептерде коррупциялык схемалар бар экенин Билим берүү жана Илим министри Алмаз Бейшеналиев да моюнга алууда. Анткени аларга мектеп директорлорунун ишине наразы болуп арыздангандар көп экен. Мындан улам орто билим берүү жайларынын жетекчилеринин ишин жөнгө салуу үчүн Билим берүү министрлигинде жумушчу топ да түзүлгөн. Алар 1 айда мектеп жетекчилеринин ишине баа берип, аларды аттестациядан өткөрүү боюнча жаңы механизмдерди иштеп чыгыш керек. Анын негизинде мектеп директорлорунун 50% жакын алмашып, ордуна жаш кадрлар келиши мүмкүн экен. Механизмдердин натыйжасында мектеп директорлорун шайлоо боюнча иштер жүрөт. Башкача айтканда, жанагы 10-20 жылда отурган директорлор мында эми чыныгы аккредитациядан өтүп 5 жылдан же болбосо кайсы бир эми ал жумушчу топ түзөт да, ал канча жыл болот, кандай болот. Азыр министрдин божомолу менен 40%га чейин ошо баягы өзгөртүүнү божомолдоп жатат. Бирок директорлор саясий рычагтарын колдонушуп, жаңы эрежеге жолтоо болууга аракет жасап жатканы айтылууда. Ошондой эле мектептер саясаттан алыс болуп, директорлордун кандайдыр бир топтун кызыкчылыгына иштеп берүүсүнө жол берилбеши керек дешет адистер. Рахат Жаныбекова, Акзат Тулеев, НТС. Кымырылган 19 миллион сом. Финансылык бузуулар Кара-Балта шаардык мэриясынын бюджетинде аныкталды. Эсептөө палатасынын аудитордук отчетунда жазылган маалыматка таянсак, бул 2018-2019 жылдары болгон. Аудиторлор мэриянын 2 жылдык бюджетинин аткарылышын текшергенде дал ушул сумманын дайыны чыкпай калган. Эсептөө палатасы тараткан маалыматтар боюнча аталган сумманын 18 миллион сомдон ашыгы эмгек акыны негизсиз төлөп берүүгө жумшалган. Ошондой эле курулуш иштеринин көлөмүн жогорулатып, 150 миң сомдон көбүрөөк сумма коротулса, 160 миң сому максатсыз пайдаланылган. Мындан башка дагы каржылык бузуулар аныкталыптыр. Аудиторлор таап чыккан материалдар Чүй областык прокуратурасына жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Алар тарабынан юридикалык баа берилмекчи.
Бишкектеги Аламүдүн базарынын жанында өрт чыкты. Жалын эртең мененки саат 8:30 башталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалыматка караганда, от жибек жолу менен Будённый көчөлөрүнүн кесилишиндеги насыя берүүчү чакан компаниядан чыккан. Тилсиз жоо катталган жерге Свердлов райондук бөлүмүнөн бир бригада тартылып, өрт 1 саатка жетпей өчүрүлгөн. Ага чейин кеңсенин 60 чарчы метр жери күйүп кеткен. Өрттүн эмнеден улам чыккандыгы азырынча белгисиз. Кырсыктын кесепетинен каза болгондор жана жабыр тарткандар жок. Таяк жеген милиционерлер асманга атылган ок. Чүй областынын Ысык Ата районунда инспекторлорго баш ийбей качкан айдоочу кармалды. Бул тууралуу Чүй областык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Окуя кечээ катталган. Анда жол сакчылары экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы менен биргеликте рейдке чыккан. Ошол учурда Ысык Ата районундагы көзөмөл өткөрмө пунктуна Mercedes-Benz үлгүсүндөгү шектүү көрүнгөн 2 унааны токтотуп, документтин текшерүү жөнүндө кабар келип түшкөн. Ал машиналарды тоскондо баш ийбей качып кетүүгө аракет кылган. Инспекторлар артынан кууп барып, бирөөсүн Киров айылынан токтотушкан. Машинанын ичинде отургандар милиция кызматкерлери менен тирешип, кол көтөрүп денесине жаракат келтиришкен. Мындан улам инспекторлор эскертүү иретинде асманга ок чыгарып, анан кармашкан. Унанын ичинде шектүү буюм табылып, экспертизага жөнөтүлгөн. Ал эми экинчи машинанын айдоочусу таптырбай кеткен. Аталган факты бийлик өкүлүн коркутуу же агырата зомбулук беренеси менен катталган. Машинанын айдоочусу Ысык Ата районунун 23 жаштагы тургуну болуп чыкты. Анын унаасы айып аянтчасына киргизилди. Кыргызстанда бир суткада коронавирус дагы 377 адамдан табылды. Ошондо пандемия башталгандан бери бул ооруга чалдыккандардын жалпы саны 71,5 миңден ашты. Инфекцияга кабылгандар Чүй областында жана Бишкек шаарында көп болууда. Бир суткада эле Чүйдө 127 адамдан COVID-19 вирусунун белгилери табылса, Бишкекте 100 адам вирус илештирип алган. Акыркы бир күн ичинде бул илдеттен 5 адам каза болду. Бишкекте 4, Нарын областында 1 киши ооруну жеңе албай көз жумган. Азыркы тапта стационарларда 3000ге жакын бейтап жатат. 27 ноябрга карата өлкө боюнча дагы 7 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталды. Быйыл жаңы жылдык кечелер өткөрүлбөйт. Бирок 1 декабрдан тарта кинотеатрлардын, балдардын оюн зоок жайларынын иши жанданат. Жаңы иштелип чыккан санитардык талаптарды аткаруу менен 8 айдан бери жабык турган жайлар 3 күндөн кийин жумушка киришип, кардарларды кабыл ала башташат. Бирок тойкана иштеткендер кайрадан нааразы. Анткени жаңы талаптарга ылайык кафе ресторандар жаңы жылдык кечелерге буйрутма алууга болбойт. Ал жакта той өтүп жатабы же корпоративдик кечеби ким текшерип, кантип аныктайт азырынча түшүнүксүз. Кененирээк кийинки сюжетте. Мыктыбек Таласпаев кафе-ресторандарда иштеп жүргөнүнө быйыл 14 жыл болуптур. Алгач официант катары эмгектенип, кийинчерээк ресторандын администратору болууга жетишкен. Бул жылдары тойканалардын иши таптакыр токтогон эмес. Быйыл болсо Мыктыбек Таласпаев иштеткен ресторан 5 ай жабык турган. Эми жаңы жылдык кечелер өткөрүлбөйт дегенди угуп, ага дагы нааразы болууда. Анткени күз айларында гана жумушка чыгышкандыктан бул ресторан бир нече жолу гана той өткөргөн. Тапкан каражаты былтыркы жылдагыга салыштырмалуу бир топ аз болуп, ал тойкананын карызын жапканга жеткен эмес. Корпоративный мероприятияларды азыр тыюу салынып атат. Бул биз так эле декабрь айдын башынан 20-сына чейин банкеттерибиз жок. Эмнеге дегенде ал күндөрү жылда эле болбойт. Анан 20 декабрдан ошо 30-сына чейин 10 күн бар. Ошо 10 күн ичинде ошо корпоративный мероприятиялар өткөрчүбүз. Биз суранат элек, именно ошо 10 күндү бизге уруксат берип коюңуздар. Биз анткени бир жыл бою эле иштеген жокпуз, чынын айтканда. Мыктыбек Таласпаев ар бир адам кафеге баш багып жатканда дене табы өлчөнүп, өздүк маалыматы жазылып алган соң гана ичкери кирүүгө уруксат берилет деп ишендирүүдө. Бирок 50 адамдан ашпашы керек деген талапты аткарбай койгондугу үчүн Мыктыбек Таласпаев бир нече ирет айыптөлгөнгө аргасыз болгон. Эми 1 декабрдан тарта мындай жайлар жаңы эрежелер менен иштеп баштайт. Мисалы, буга чейин кафе-ресторандарда 50 адамдан ашпашы керек деген талап коюлса, 3 күндөн кийин тойкананын 50% чейин конокторду кабыл ала берсе болот. 26 ноября 2020 года. Кечээ күнү 26 ноябрда өкмөттүн 188 токтому кабыл алынды. Ал буга чейин кабыл алынган 163 токтомду жокко чыгарат. Тактап айтканда, эми 1 декабрдан тарта бардык коомдук жайлардын иштөөсүнө уруксаат берилет. Бирок мекемелер 50%-на гана адамдарды кабыл алышы керек. Ошондой эле санитардык бардык эрежелер сакталышы шарт. Эгер бизнес ээлери бул талаптарды аткарбаса, 150-берене менен же болбосо 293 берене менен чара көрөбүз.
Талаптарды аткарбаган жеке жактарга 3000 сом, ал эми юридикалык жактарга 13000 сом айып салынат. Ошондой эле өкмөттүн токтомуна ылайык бул жылы жаңы жылдык кечелер дагы өткөрүлбөй турган болду. Мындай чечимге баш ийген Юстиция министрлиги быйыл майрамдоодон баш тарткан. В этом году Бул жылы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Юстиция министрлиги жаңы жылдык кечини өткөрбөйт. Мындай чечим өкмөттүн кечээки токтомуна ылайык кабыл алынды. Бирок буга чейин биздин мекеме жаңы жылды кадимкидей эле кафе, ресторандарда белгилеп келчү. Эми быйылкы жылы азыркы кырдаалга байланыштуу майрамдык иш-чараны өткөрбөй эле турсак деле болот. Ошондой эле быйыл Бишкектин борбордук аянтында дагы майрамдык иш-чара өтпөйт. Тактап айтканда, жыл сайын салтка айланган концерттик программа менен салют дагы болбойт экен. Бул тууралуу эле Балбак Төлөбаев билдирди. Дастан Жолдашев, Сардар Ашырбаев, НТС. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Саламатта туруңуздар.